Сейит Жетимешев. Ел арасында. Жаңы құмарчы. Шығарманы оқыған жана аудиолаштырған Адилет Чубаков. Төртүнчү аудио бөлім. Дыйканбек троллейбустан чыкса, кечке күнгө какталып, кечинде жылуу аба чыгарып жаткан асфальт, аллеянын четине тигилген өрүк, лепа, кайың сыяктуу жыгачтардын көлөкөсүндө бардабай басып жүрүптүр. Ал кызгылт дермантин папка колтуктап, жеңи каруусунан келген көк сорочка кийим, чөмөлөдөй кара чачтардын аркасына сылай тарап, эки кашынын ортосун тырыштырып баскан кадамын санагансып, башын жерге салып, бутунун учтарын тиктеп, кандайдыр бир олуттуу ой менен алек сыяктуу. Бардабай Дыйканбекти көрүп, арыраак барып, чоң көчөнүн жээгиндеги арыкка салынган көпүрөнүн кырындагы 4 бурч цементке оң бутун коюп, салмагын сол бутуна оодарып күтүп турду. Улук башымды кичиктентип Дыйканбектин алдынан тосо чыкпайынчы, деп ойлоду. Дыйканбек кыржыңдап жүгүрүп барып кол алышып, Бардабайдын ден соолугун, үй жайын терип тепчип сурап, анан эмне айтарын билбей, үстүн кээрдин тиштегиледи. Бардабай Дыйканбектин бардык суроосуна чогултуп туруп, дурус деп, оозунун учун кыймылдатмаксан болуп, көкчыттанган жазгы самандын түтүнүндөй быкшый басты. Дыйканбек аны тирүү скелет сыяктанып, арбайып чокусуна ылдый карап, жандады. Күйбөсөмбү деген от сыяктуу. Бардабай бир топко чейин дымып, бир кезде иштеген жериңде маянанганча, деди. Дыйканбек Бардабайдын бул суроосуна дароо маани берип, жарыбаган эле акча, деди. Бардабай суроо сураган кишиге окшоп, Дыйканбектин жообуна эч кандай көңүл бөлбөдү, реакция кылган жок. Ал түгүл таптакыр укпай калган сыяктанды. Ошондуктан Дыйканбек маянам 70-80 сомдун тегереги, деп кайра кайталады. Бардабай Дыйканбекти көзүнүн кыйыгы менен карады. Мени дүлөй деп турасыңбы дегендей жышаан билдирди. Муну сезе койгон Дыйканбек жепилдеп кечирим сурап жибере жаздап барып, кайра токтоду. Кечирим сураганымда кокус сенек учурабасын деп ойлоду. Дагы бир топтон соң Бардабай келим менен ынтымагың кандай, деп Дыйканбекке жүзүн шашпай буруп жылмайды. Гүл бир жерден додо болот дейт. Баягы сиздин кеңештен кийин чыр-чатаксыз жашап калганмын, деди. Бардабай жанданды. Кайнатаң кыйын киши эле, сени кагып согуп, акыл-сакылын айтып жүрөбү? Эч деле акыл-сакыл айтпайт, деди Дыйканбек. Бул суроонун төркүнүн көп түшүнө бербей. Карачы жакей күйөө баласынан акыл-сакылын аяп, кайнатаң кайда качмак эле, деп көчөнүн бурулушуна аялдамага чейин келип, Бардабай автобуска түшүп кетип калды. Дыйканбек Бардабайдын бүгүнкү сөздөрүнөн эч нерсени ачык түшүнө албай, башы маң болуп үйүнө кирди. Аялы эчак жумуштан келип, эртең менен шашып-бушуп жыйбай кеткен төшөгүн ошол бойдон таштап, кухняга кирип, чай кайнатып жатыптыр. Жыйылбай жаткан төшөктү көрүп Дыйканбектин куйкасы курушты. Үйүнө кирбей эле эшикке чыгып кеткиси келди. Ушаланып жаткан жууркандарды карап турганда кухнядан аялы чыгып, "Күн жайт окшойт, бүткөн боюм курушуп, жаным жер тартып турат", деди. Дыйканбек чын эле аялым ооруп турган экен деп, шыпыргы менен жаздыктан түшкөн пырларды шыпырып, стулга отурду. Аялы 2-3 күндөн бери ооз ачык туруп, пыр-сыр жабышып саргарып калган майды алып келип, нан менен Дыйканбектин алдына койду. Дыйканбек жууган чынысын пилдин сөөгүндөй агарткан, үйүнө кыл жаткырбаган мейил канды эстеп, өөх деп үшкүрүндү. Дыйканбектин оозунан пиванын жыты бур эте түштү. Шампандан башка ичимдик ичпеген Дина пиванын жытын көтөрө албай, "Дагы пиво ичип келдиңби? Ушинтип пиво ичип жүргөнчө аспирантурага өтүп алсаң, ошондо пиво ичмек түгүл көчөгө чыкканга убакыт табылганын көрөйүн", деп Дыйканбектин үшкүрүгүнөн бир баленин илебин бүдөмүк сезип, ачык аркыраганга нападениега өтө албай, "Папамдыкына барам", деп столдун үстүн жыйнаштырды. Дина папасыныкына барса, Дыйканбектин барбаска чарасы канча экен. Алар үйдөн чыкканда тампая басып кышылдап Талмут келатыптыр. Ал көздөрүн таптакыр жумуп таштагансып жымшыя күлүп, "Ой Дыке, сен үйүңдөн түтүн чыгарасыңбы же төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт болуп, папаңдардыкына эле жүгүрүп турасыңарбы? Качан келсем эле үйүңөрдө жоксуңар", деди. Талмуттун бул сөзү жалгыз Динага багышталып айтылгансып, ага катуу тийди. Дина Талмутка каршы дароо сөз айта албай, анын үстүнө Дыйканбектин аялы ажааным экен деп, Талмут башкаларга жайып жибербесин деп ойлоп, эгин кемшейтип, эриндерин күч менен кымтыды. Муну сезе койгон Дыйканбек, "Биздин жолдоштордун тамашасы ушундай катуу болот. Эмитен кулагыңды бышыра бер", деп Динаны тыйды.
Талмутта Динанын тарына түшкөнүн сезип, кечирип койгун аяш, дыкемди көрсөм эле тил байкуш кычышып турат. Бараткан жолуңардан калтырбайын. Мен да жетекчимдики жакка сапар тарттым эле, деп башын чалкалата, оң жагына кыйшайтып, туфлисинин кежигесин артын көздөй май тайта басып кетип калды. Талмуттан узаган соң Дина, бул аспирант досуңдун жетекчиси ким болуптур? Деп сурады. Дыйканбек мындан 1 жыл чамырда областтык гезиттин биринчи бетине жанардай болуп жарым бетти бүтүнөлөп сүрөтү чыккан Римдин доктор ким беле? Деди. Анын Тюлен философ экенин билип туруп анткорлонду. Дыйканбектин анткорлонуп жатканын Дина сезгендей, Тюлен философтун аты жөнүн айтпай эле Талмут кеткен жака кылчайып, жакшы жетекчи таптыр. Ал философту аябай мактап жүрүшөт го. Мактап жүрүшөт окшойт. Мен эчтекесин окуй элекмин, деди Дыйканбек. Күн сайын минтип сасып пиво ичип жүрөсүң, кантип окуйсуң? Деп Дыйканбекти кантип каптаарга баятан бери себептеп албай келаткан Дина чырт этти. Терүүлүктө адам пиво ичет, жоро жолдоштору менен ары бери басат, ошо сага көп көрүнүп кеттиби? Деп Дыйканбектин кучунашы кармап, энтиге дем алганда, бырык мурдунун таноолору балыктын бакалоорундай ачылып жабылгансыды, былк этти. Дина андан ары чатакты уланткысы келген жок. Эркектин өйдө төмөнү көп болот, ошону кечире бил, эрди да эрдей урунуш керек деген энесинин сөзү эсине кылт этти. Анан акырын, тиги сүйлөгөн сөзүнүн баш аягы жок Талмутуң сүйрөлүп жүрүп защита кылып алса, 300 сомдон кем эмес акча алат да нервотрепка болуп жашай берет. Сен ошо Талмутча жоксуңбу? Аспирантурага өтүп, Тюлен философту жетекчи кылып алсаң, сени 3 жылга жеткирбей защита жасатат. Очный өтпөсөң да заочный өтүп койсоң, сонун болот эле, деди. Дыйканбек эчтеке менен иши жок жүргөнсүгөн аялынын акылынын эсепкорлугуна, практичныйлыгына ичи жылып, мунуң акыл, Тюлен философту кароолго алайын, деди. Дина апасынын үйүнө келип звонокту басканда, "Киши келди, эшикти ач", деген атасынын үнү угулду. Энеси эшикти ачып, ден соолугуң кандай?" деп кызынын бетинен жыттады. Дыйканбек кайненеси менен учурашып, коридорчодон оңго кайрылып, чоң бөлмөгө кирсе, кайнатасы буттары кыска жалпак столдун жанына жакын коюлган креслого чалкалап, көккүлдү жайпак тарелкага кыя кесилген жаш тайдын чучугун айры кашык вилка менен сайып жеп, кып-кызыл анардын ширесин стаканга сыгып ичип отуруптур. Абышка каада сактап ордунан козголгон жок. Тиги столду бери жылдырып, "Отур", деди. Тамакты демейде алмалап жалмалап бат жеген Дыйканбек азыр кайнатасынан ыйбагылып сыпа жеди. Муну байкап отурган Абышка, кантсе да адамдын баласы эмеспи, тарбияланып бараткан экен деп ойлоп, ак салфетка менен оозун арчып, "Оолум, сенин өздүгүң болбосо жаттыгың калган жок. Мурунтугу жок торпокчо кези келген жерден таза суу, кези келбеген жерден сары суу ичип жүрө берген абзел иш эмес. Өмүр деген көз ачып жумганча өтүп кете берет. Ошондуктан турмуштагы энчиңди алып кал балам", деп стакандагы соктону урдады. Кухня жакта жүрүп папасынын сөздөрүн уга калып жаткан Дина баш багып, "Папа, Дыйканбек экөөбүз тең аспирантурага кирсек кантет?" деп калды. Абышка мурдатан даярдагандай, "Кандидат деген наамды 3 жыл кесерип окушпай эле машинага түшүп чаап жүрүп алып жатышпайбы? Силер деле ошенткиле. Андан көрө А дегенде ошол машинага түшүп, ары бери чаба турган иштин башын мыкчыгыла. Анан кандидаттык кайда качар экен?" деди. Дина кухня жактан кайра баш бакты. "Биз да ошону ойлоп, аспирантурага заочный өтүп коелу деп жатабыз." "Мунуңар орунду", деди Абышка. Мында мурда далай келгенде мынчалык жазылбаган кайнатасынын азыр катуу тарткан чабал оңун бирөө шарт кыйып жибергендей чечилип отурушунун себебин Дыйканбек таппай турду. Кийинки кездерде төшөктө жатканда Динанын "Жаным, жаным" деп жалбара ийилип, көзүн сүзүлтөп бетин аймалаганда, орсок тиши сол уртун чийип кеткенин эстеп, ошондо айбандык сезими делбеленген Дыйканбек Динанын адам дити барбай турган жеринен өөп жиберерде, Дина койчу деп колу менен жаңсап, деми бетине жакындай түшкөн Дыйканбекти мойнунан кучактап, "Жалгызым" деп ыйлап жибергенин эстеди. Ушундан улам Дина экөөбүз ажырашкыс болуп калганбыз го. Антпесе өздүгүбүз болбосо жаттыгыбыз калган жок деп кайнатам эмнеге айтып отурат деп ойлоду. Чындыгында кеп башкада эле. Бардабай бая Дыйканбекти чегип кетип баратып, иштен чыгып келаткан Абышкага жолугуп, сөздү А дегенде долон бийден баштап, Абышка менен түп атасынын бир экендигин далилдеген. Анан эми өтмө катарланып, Дыйканбекке окшогон иниси
динадай келиндүү кылганына жарпы жадыраган. Дыйканбектен гүл бир жерден додо болот деп Динанын боосун бек тутканына өзгөчө маани берген. Айлампанын суусу алтын кумду чайкагандай абышканы айлантып имерген. Ошондо базаркомдугун көрсөтүп, акчасына болсо да башка бирөөлөр үчүн атайын калтырган касапчынын казысынан бердирген. Дыйканбек мага күйөө бала болсо сага ин экен. Ал инин качанкага чейин бир топчусу кадалып, бир топчусу үзүлүп жүрөт. Батыраак киши катарына кошсоңор болбойбу? Деген. Бардабай сол уртун чуңкурайтып, оозун ачпай жылмайып анан: аксакал, сиз алтын шилекейиңизди чачыратып койсоңуз эле Дыйканбегиңиздин карааны калдайып, алда кайдан көрүнө калган жатпайбы? Деген. Абышка көк бурул калың каштарын сүксөйтүп, эрдин мурчуйта: азыр элдин көзү экиден өтүп 4 болуп калган кез. Эми барып бирөөгө бирдеме десем эле эртеси дуудей түшкөн жатпайбы? Болбосо, деп абышка чөнтөгүнөн бет арчы алып, майлуу тамакты көп ичкендиктен жылтырай ымшыган чекесин сүрткөн. Бардабай абышканын оюн андан ары тапкандай: жандоочу кийик аттырат дейт аксакал. Сизди майда чүйдө иштерге убарлантпай өзүбүз эле бүтүрүп коелу, деп катуу басса, жердин мээси чыгып кетчүдөй сасык тумандай сак калыгып акырын жылды. Ошентип маселенин төркүнүн абышка да, Бардабай да андан ары айтышпай түшүнүп ажырашкан. Муну азыр Дыйканбек билген жок. Кээ-кээде гана кайнатамдын кыйындыгы кыйын экен, а муну кыйын кылып колдогон кожосу ким болду экен деп, жанынын тереңинде кимдердин колдоп жүргөнүн сезсе да, өзү даана көрүп билбегенден кийин ушинтип түкшмөлдөп ойлочу. Динадан сурайын дечү, бирок дагы бир кылчылдаша түшкөндө: сен мени карьера үчүн катын кылып жүрөсүң деп замананы кууруса, алда кандай болот? Дыйканбек ушундайча чочулап сураганга оозу батчу эмес. Азыр болсо кайнатасынын маңдайына отуруп чучук жеп, анын стаканына анардын согун мыжый сыгып, сыгылгандан калган анарды бычырата жарып өзү шимип, бүгүн гана кайнатасынын үйүнөн мурда сезилбеген жылуулукту сезди. Динанын энеси кайната күйөө кантип отурушту экен деп карап коюп, өзү жасап жаткан лагманынын кесмесин жан ала калбай мурдунун учун тердетип, улам ичкертип чоет. Оюнда абышкан билбеген бале жок эле, Кудай буйрса кызым очогун тапкан экен деп сүйүнөт. Дыйканбекке энелик мээрим жумшаргансып, чамгырды майда туура деп Динаны тескейт. Булар минтип отурганда Бардабай областтык басмага директор болуп иштеген өзүнө жердеш сымак кишинин үйүндө эле. Ал бүгүнкү базарком абышка менен болгон кепти айтып: азырынча Дыйканбекти басмага редактор кылып алыңыз, андан кийин көрө жатарбыз, деди. Директор: кой, аны ишке албаганда атамдын башын аламбы? Андан көрө ошол ишке алыйтын келер бекен, деди. Келерин келет го. Андан көрө жанагы бөлүм башчыңыз тырыңдабайбы? Деди Бардабай студент кезде өзү бирге окуган, туугандык, жердештик, мамилегөйчүлүк дегенди таптакыр билбеген, оюнда эмне болсо оюн чынга салып тарс айтып таштачу, жазы маңдай, томпок чеке жигитти элестетип: ага Дыйканбектин жайын жакшылап түшүндүрсөк каршы боло койбос, деди редактор. Ботом, деп чочуду Бардабай. Эмне болду? Деп күлдү директор. Катүгүн, кол алдыңыздагы кызматкерлердин кандай экенин биле элексиз го. Ариги бөлүм башчыңыз Дыйканбекти кантип ишке алганыңызды даана бокса, көрүнгөндүн баарын айтып уучу кылат. Ошондо базаркомдун каарына таза кылабыз. Бул ишти мен да базаркомда киргизбегендей жекмеген билгизбей бүтүрүңүз, деди. Директор көз айнегин алып, көзүнүн кычыктарындагы чылпагын чыпалагы менен тазалап: мен анын базаркомдун күйөө баласы экенин укканмын. Мен аны силерсиз деле алмакмын. Мен аны бизге ага редактор болуп келбейт го деп жүрбөймүнбү? Мен алам десем, бөлүм башчысынын чарасы канча? Давай, эртең мага келсин, деди чечкиндүү. Бардабай чечилген маселени эртеңки күнгө калтырып койгусу келген жок. Директордукунан чыгып, анын үйүнүн түбүндөгү аялдамадан троллейбуска түшүп, түз эле Дыйканбектикине барды. 4-чү этажга энтиге чыкты. Эшиктин звоногун басты. Тизеси чулчуйган, көчүк жагы жамачылуу үйдө кийчү, боз шерс шымчан Дыйканбек эшикти ачып: «Бардаке, тынччылыкпы?» деп чукчуң этип чочуду. Бардабай: тынччылыкта эмес», деп суроого жооп бербей: «Эртелеп жатыпсыңар, жүрү ашкана барып сүйлөшөлү», деди. Экөө кухняга киришти. Дыйканбек газды күйгүзүп чай коймокчу болду эле Бардабай: «Чайды койдук. Бүгүн Кудайга жолугуп калсам, иниңерди бир дурус ишке жылдырбадыңар деп доомат кылат.
Орынду сырака мурдуңду тос дегендей, Куданын дооматы туура өңдөнді. Жаман кабыргам менен ары кеңешип, бери кеңешип, басмада директор болуп иштеген агайыңа барып кеп салдым. Таныйсың го, жердеш эмеспизби? Ал сени эртең ага редактор кылып басмага ишке алмак болду, деди. Дыйканбек кубангандай, макул эртең барайын, деп унчукканга араң жарады. Андан ары аптыгып, Бардабайга рахматты айта албады. Кудай жаштын тилегин берет деген ушултура деген ой башына кылт этти. Көзү ымыр-чымырланып, Бардабай босогодон аттап чыгаар замат баягы Бардабай келгенде күйгүзгөн лампочканы өчүрбөй, жаман шымын чечип ыргытты. Динаны барып сыга кучактап, чурмуйган эрдинен өйүн десе, катуу уктаган неменин ооз ачылып, орсойгон арсак тиштери карт тооктун тырмагындай саргыч тартып иймейип, үстүңкү жагына астыңкы жагы тушма-туш келбей, бирөө кабыштырак кармап таштагансып гемшейип, сол жагы эгине шилекейи салаланып агып жатыптыр. Дыйканбек сөөлжан басып алгансып жаман жийиркенди. Ой, алдагы шилекейиңди сүртчү деп, көзгө сайып ойготмокчу болуп, сөөмөйүн соройтуп барып токтоду. Нервный неме кокус чочуп ойгонуп беттен албасын деп, же каабалчудай ыркырап, таң аткыча уктатпай койбосун деп ойлоп, тетире карады. Маңдай чачын жулуп таштачудай эки колдо бууштап, өзүн өзү жек көрө гыжырланып, бүжүйүп бүктөлдү. Ошондо Мейилкандын апасы садака катарында берген эски кара чапандын оң өңүрүн бүкүрөйгөн белине кайра кыстарып, аксалаңдап бөчөңдөп жүгүрүп келип, арыктын жээгиндеги жашанга талп этип отура калып, оң алаканын сол колунун сырты менен шакчап, "О, каңкускур, эгиз козудай ээрчишип, эшиктеш өскөн зыйнатты сыздаттың, өмүр бою сыздап өтөрсүң" дегенсип, шыбырай күйгөн энесинин доошу кылгансыды. Дыйканбек энесин сыздаган үнүн уккусу келбей, кимдин жыргап, кимдин куурап өтөрүн билсең, өзүң эмне жыргап өтпөдүң деп, кыялында энесин кадимкидей коркутуп булкуйду. Уучтаган чачын кое берип боюн созду. Дина уйкусурап чукуранды. Анда Дыйканбек, кокус ойгонсо, тетири караганымды билсе, сен мени сүйбөйсүң деп азапка салбасын деди. Ал оңдон солго оодарылды. Динаны арка жагынан кучактады. Ошондо короосундагы кою түгөл сыяктанып, Дина кайра кырылдады. Денеси канчалык жыйрылса да арта салып алган колун кайра тарткандан айбыгып, калп эле көзүн жуммуш болуп жаткан Дыйканбектин кирпиктери эми чын эле уктоочудай жабышты. Дыйканбек эртең менен эрте туруп жуунуп, чачын кайра суулап тарады. Күндөгүдөй шым көйнөгөн Дина үтүктөсүн деп карап отурбай өзү үтүктөдү. Чай кайнатып, шаан шөкөттөнбөй, качанкы каткан сыр менен түндөгүдөн калган муздак чайды ууртады. Дина ойгонуп кетпесин деп, эшикти такылдатпай акырын жаап, 4-чү кабаттан ылдый көздөй сылтый жүгүрүп келатып, колуна тор баштык сетке алып, төмөн түшүп бараткан жоош сары чалды оң ыптасы менен түртүп өттү. Чал өпөйүп жыгылып кете жаздап, тепкичтердин жан жыгачын кармай кайкалап, Дыйканбекти кечирим сурайт го дегенчелик кылып тура калды эле. Ал кечирим сурамак түгүл, кылч айып да койгон жок. Ошондо чал сол төшүндөгү ордендердин белгилерин оң колу менен басып, Дыйканбекти аркасынан акырая бир карады да, бир тепкич бутун ылдый карай таштады. Дыйканбек эшикке чыгып, таңкы салкынга кичине чыйырга түшкөн денесин жылытмакчы болуп, аялдаманы көздөй үңшүлүңдөп шаша басты. Аялдамага келсе, саргыч күрөң портфелин чатырчага ичи көпкөн улактын курсагындай тарсайтып талмут туруптур. Ал күйгүзгөн папиросун кыйшайтып тиштеп, мынча эмне эрте туруп алгансың?" деди эле. Дыйканбек өзүнүн эмне үчүн тургандыгын жашырып, тамашага чалып, "Эртең менен эрте туруп, даарат алып, намаз окуп, Кудай жолунан жазбай жүрөйүн дедим", деп күлдү. Талмут оозундагы папиросун ортон сөөмөйүнүн учу менен кыпчып ала коюп, Сенден Кудай жолунан тайбаган момун чыкпайт. Андан көрө мурда басмачы элем. Эми жүлүк болоюн деп эрте турдум десең, батыраак ишенет элем." Талмут күлдү. Көздөрү куурма чайдын бөлтөгүндөй бүтүйдү. Ичине эл жыкчыйма тыгылган троллейбус келип токтогондо, Дыйканбек эшиктин ирийген темирин чап кармап, түртүшкөн бойдон кетти. Тарсыйган портфелин көтөрүп Талмут калып калды. Дыйканбек троллейбустун ичинде жөйлөшүп бараткан менен, көптөн бери айтылбай унутула түшкөн басмачы деген ат жүрөгүнө үйдү. Дыйканбек чын эле менин кебетен басмачыныкына окшош, ошондон мага Мейилкан тийбей койгонго деп ойлоду. Кинорежиссерлор басмачы тууралуу фильм коюшса эле, эмнегедир мага окшоштуруп ташташат деп ойлоду. Маңдайында турган тааныбаган эле бир жигитти тиктеп калды. Ал жигит, "Сиз эмне, киши жоготтуңуз беле?" деп күлүп койду. "Мен художникмин. Сиз көзүмө чалдыга түштүңүз", деди Дыйканбек. Жигит жылмайып күлүп, "Сиз художник эмей эле.
телестудияда выпускающий болуп иштесеңиз керек. Мен мындан 5-6 ай эле мурда сизди телевиденияга тартам деп буфетчини далыга каккылап, кезексиз пиво алып жаткансыз. Азы боксакты шыпыра турган шыпыргылардын бири окшойсуз го, деп аялдамадан түшүп кетти. Дыйканбек жооп бергенге үлгүрө албай, ата бул акмакты жакшылап таанып калайын деп терезеге үңүлдү. Басманын директору кабинетинин оозундагы балтайган аткаргыч аял менен учурашып, столуна жаңы эле көчүк басар менен кыржыйып Дыйканбек кирди. Директор столунун үстүндөгү жаңы басылган китептин сигнальный нускасын карап, кармалап жатып: Дыйканбек, басмага келип иштегениң жакшы, бирок мени жалаң жердештерин чогултуп алды деп какмалашат го, деп күлдү. Столдун капталындагы звонокту басып секретарды чакырып: бул жигит бүгүндөн баштап бизге ага редактор болуп иштейт. Приказ даярдаңыз, деп буйруктады. Телефон чалып, жазы маңдай Томпок чеке бөлүм башчысын чакырып: мына бул жигит бүгүндөн баштап сиздин кол алдыңызда иштейт. Чыр чатаксыз ынтымактуу иштегиле, деп экөөнү кабинеттен узатты. Жазы маңдай Томпок чеке бөлүм башчы Дыйканбекти башка кызматкерлер менен тааныштырып, отура турган столун көрсөтүп: мына бул кол жазманы окуп чыгыңыз деп 200 бетке чыгар-чыкпас машинкага басылган повесттерди берди. Дыйканбек кол жазманы окуп туруп, үргүлөп, башы шылтый түшкөндө бөлүм башчысы кыт-кыт күлүп: аялды жаңалып түндө уктубай чыксаң керек, деп тамашалады. Дыйканбек көзүн ачып унчуккан жок. Түшкө жакын кызматкерлер тамак ичкени чыгышканда, так эшиктин алдынан Дыйканбек менен эч жактан бери тааныш кайкы мурун кара адабиятчы аны шак колунан кармап: мырза, столуң кут болсун. Мына киши болот деген ушул. Бизге окшогон калеми кайкактагандарды какыйлатып гана турат эмессиңби? Жүрөмө бир жерден тамактаналы, деп Дыйканбекти суулуктан алган сүрөөнчүдөй шак колтуктан алып сүйрөп жөнөдү. Дыйканбектин катыңкы кактоочу денеси магнитке тартылган кара темирдей теги жигиттин колтуктаган колуна ыктап, жаз алдында баш пакта берген муздай жумшарып баратты. Дыйканбек ал күнү тапатак иш бүткөнчө отуруп, кечке маал чыгып баратса, тарсайган портфелин көтөрүп, теңдеп Талмут алдынан тосуп, колун бекем кысып куттуктап: мага сенин министр болгонуңда кереги жок. Бизге окшоп бирдеме-сирдеме чиймелеген кишиге анык министр сенсиң, деп бүтө калган мурдунун таноолорун ушалап Дыйканбекти жандай басты. Дыйканбек Талмуттун чын кубанып турганын сезип, минтип килейген басмага ага редактор болмок түгүл, алакандай гезиттин редакциясына киргенден сүрдөөчү элек достум, деп өзүнө өзү ыраазы боло сүйлөдү. Талмутта ушундай ойдо келатса керек. Мына эме, сен минтип акыйган ага редактор, мен минтип аспирант болуп, чандайган бир папкенин кожоюну болуп жүрөм. Башкалар үчүн кичинекей болсо да өзүбүз үчүн ополтодой болгон сенин үстөлүңдү жуйло, деп шаардагы чыгыштан батышты көздөй экиге бөлүп турган темир жолдун туннелинен өтүштү. Тамак аш дүкөнүнөн дароо колбаса, жинди суу алышып, туннелдин батыш тарабындагы тектирчеге тигилген жашыл арчанын далдасына отурушту. Газдалган сууну автоматтык жол менен сатуучу аппараттын тешигинен хымтый келишкен стаканга арак куюп ичишип, денелери ысый баштаганда Талмот: мен го минтип чачым жыдып, качан катын аларымды билбей бойдоп жүрөм. Сен болсо катында алдың, кайында алдың, деп бөтөлкөдөгү аракты көчөдөгү күңүрттөнгөн лампочкалардын жарыгына салып карады, куйду. Дыйканбек стаканды алып муңайгансып: өмүр өтүп баратат. Заводчун аспирантурага өтсөм, жетекчиң мени сага кошуп алабы? Деп сурады. Талмут: ой, кээде эле койдон маңыр болуп каласың. Сен аспирантурага өтөм десең, сен эмес Динаны кошуп туруп ал 2 саатта кандидат кылбайбы? Агүрөкчө өтөрүң бышыкпы? Деди. Ушул маалда тектирченин төмөн жагынан жазы маңдай Томпок чеке бөлүм башчынын күлкүсү угулду. Дыйканбек Талмутка жооп бербей, унчукпа дегендей колун жаңсады. Бүгүн Бардабай атайын келип бөлүм башчыга жолугуп сүйлөшүп кетип бараткан эле. Бардабай сөздү Кадыры Селем Майдабараттан баштап, анан улам арылаган сайын ар бир сөздү өз максатына карата мээлеп, түбүн түптөп келип, сен Балдар журналына баш редактор болуп кетип, бөлүм башчылыкты Дыйканбекке бошотуп бербейсиңби? Деди. Ошондо мени ким баш редактор кылат? Деп бөлүм башчы күлүп жиберген эле. Анда Бардабай кудус сормосаздай далайга чейин былк-сылк басып: барам десең сүйлөшөбүз да, деди. Бөлүм башчысы: өзүң бар болгону мугалимсиң. Анан областтагы бүткүл жооптуу иштердин картотекасы сенин колуңдагынан бетер, дейле кесе да чече да сүйлөйсүң, деп тамашалады. Бардабай ичинен:
Бул ушундай жак-жактаган ит эле боор орса бооргото беттеп, кабыгынын ичинен чыгып келатып, кайра былк этип кирип кеткен үлүлдөй кылтыйып, сүйлөбөй калды. Бөлүм башчысы Бардабайдын тыма калганын байкап, тамашанын эмнесине тырчыйт дегенчелик кылып, Бардабай, кабагыңды бир көбөйлө кой. Түгүлбай деген дөө чыкты, атка минбей жөө чыкты дегендей, сен жөөдөөлөрдүн бири эмессиңби? Деп күлөр күлмөксөн болуп, дардайга мурдунун учу кычышып кеткенсип кармалады. Бардабай аялдамага чейин унчукпай басып, бутум ооруп кетти. Троллейбуска түшөлүшү, деди. Бөлүм башчысы менен Бардабайдын табыштары алыстаган соң, башы тумандаган Дыйканбек, мындан кийин сен мени басмачы жүлүк дегениңди койчу. Экинчи ушинтип айтканыңды уксам, жаагыңды кабыштырып коем, деди. Кызы болсо да талмоттон бүткөн бою дүрретти. Дыйканбектин жан дүйнөсүнөн өзү түшүнбөгөн бир нерсени сезди. Экөөбүз кажылдаша кетип, абийирибиз айрандай төгүлбөсүн деп ойлоп, Дыйканбекти тектирчеден ылдый таяп, ызгып келаткан таксиге кол көтөрүп токтотту. Таксисттен чакырык менен баратам дегенине болбой, ашык акча берем деп жатып, адегенде Дыйканбекти түртүп кийирип, анан аркасынан өзү отурду. Күйөөсүнүн жаңы ишке, тыйын тыпырлуу ишке көтөрүлгөнүн угуп, кубанып отурган Дина Дыйканбек босогодон чайып алып киргенде, күйбөгөн жери гүл болуп, итти канчалык тарбиялаган менен ит бойдон калат тура деп, кийимчен жалаңкат чырдакка жаткырып, үстүнө эски кара пальтосун жаап таштады. Өзү папасыныкына барып, Дыйканбектин мас болгонун энесине айтты эле. Энеси, күйөөң чүчкүрүп койсо деле ушинтип үйгө жүгүрүп келип отурсаң оокат болобу? Эркек деген эркекче басат, ичет, ооргу баргыланат. Ошонун баарын көтөрсөң аялсың. Көтөрбөсөң, деле периште эркек менен дагы отуң күйүшпөйт. Мунуңду папаң укпасын, капа болот, деп кайра кетирип жиберди. Дина кайра келип быркырап шыркыраган Дыйканбектин шымынын жоон санжагы заржыттанып сууланганын көрүп, ах, сволочь, сен да эркексиң деп жарыкты өчүрүп төркүйүнө кирди. Дыйканбек канчалык катуу ичсе да эртеси көп ооруч эмес, бүгүн да оорубаптыр. Башы бир аз салмактангансыган менен кайра дене бою жеңилдеп, эс алгансып калыптыр. Динаны караса, төркү бөлмөдө жумшак керебетте чалкасынан жатат. Дыйканбек аны ойготкон жок. Шымынын жамбашындагы сары такты көрүп чочуп, кокой, муну Дина көрөлекте тазалайын деп, шырдактын үстүн суу тряпка менен аябай сүрттү. Өзү душка жуунду. Сары так шымын ваннага салып, эзе мыкчып чайкап, балконго жайды. Анан үйдүн төмөн жагындагы жыгач дүкөнгө жүгүрүп барып, 2 бөтөлкө кефир сатып алып, бирин ошол жерден, бирин үйүнө келип ичкенде, башы ачылгансып, көңүлү сергигенсиде. Столдун бурчунда турган Динанын атырынан себинип, жыт пытын оңдоп, Динаны бетинен жыттады эле, ал жаагын басып, тетири бурулуп тултуңдап, ак шейшептүү жашыл ала одеялдын учун чое тартып чүмкөндө. Суугатындын бир гана дарты болот деп какшап калчу Дыйканбек, терезеде чак-чак этип чакыйган будильникти карап, али убакыттын жетерлигин эсептеп, шарт-шурт чечинде. Динанын төшөгүнө кирип, эмчек-мемчегин кармалап, менин жаркыным, деп кемшейген оозунан өпкөндө, Дина денесин бош таштап жиберди. Анан Дыйканбек төшөктөн туруп кетип баратканда Дина, шымыңды өзүң жуу, мен жуубайм, деп жылмайды. Катындын жапама жалгыз калганда эркекке каниеттенип күлгөн күлкүсүнүн күйөө үчүн кымбаттыгын Дыйканбек жаңы билгенсиде. Троллейбуска түшөрдө мурдагыдай кезек талашып, чукчуңдап урушпай, алтыгүл аны жөөлөп кеткендерге кечиримдүү жылмайып ишине келди. Ал келер менен жазым аңдай, томпок чеке бөлүм башчысы, рас эле келбедиңби? Директор издеп жатыптыр, деди. Дыйканбек эмне балекет болуп кетти деп чочуду. Бир кашын көккө, бир кашын жерге ыкшың кыймылдатып директорго кирди. Ал кечи түндө бир жерде мейманда болсо керек. Күндө шалбыраган жаак эттери кичине чыңалгансып, мээси кол жоюп катып калгансып, кагаз бетин көргүсү келбей, эптеп бир шылтоотап, кабинеттен чыгып кеткиси келип отуруптур. Ошондуктан директор Дыйканбектен ал жайын сурабай эле, сен азыр түз эле Бардабайдыкына барчы, деди. Дыйканбек бул бир ооз сөздөн директордун аны өз сүнтүп ишенип жаткандыгын туйду. Бөлүм башчысына эскертпей эле Бардабайдыкына жөнөдү. Дыйканбек 4-чү кабатка чыгып, эшиктин звоногун басарда, айбан, улуу кишилердин арасында сага каштык сөз сүйлөгөндү ким коюптур? Же курттарыңга урап калганбы, деген Бардабайдын ымырт кекерүүнү угулду. Дыйканбек звонокту баспай, аялы кантер экен деп тыңшады.
аялы жедеп чыдап жүрүп ажаандыгы ашынгандай: кандай эле менин сопсо башым сага кагылып көрүнөт, каш какканды көргүң келсе чындап кагып коёмун. Өзүңдүн сасыган жаш эттей былжып жүргөнүңдү билбей, былжыбай экениңди билбей, мага тыңсынганды качан коесуң? Деп ачуун чыкты. Бардыбайдын сени деген муунгансыган добушу менен кошо шак эткен алакандын аялдын этине тийген дабышы угулду. Сен былжыган сасыксың, сени менен чочко да жашабайт деген аялдын бышактаган үнү чыгып, үйдүн ичи тымтырстанган сыяктанды. Дыйканбек кирбей эле кетип калайын деп ойлоп, кайра эртең директор сураса эмне дейм, Бардыбай катыны менен урушуп жатыптыр дейминби? Ал Бардыбайга угулуп калса ошондо шорум катпадыбы? Ментип жаңыдан киши катарына кошулуп келатканда деп звонокту басып жиберди. Бардыбай башка бөлмөлөрдүн эшик пардаларын тартып, калгаларын бекем жаап, анан Дыйканбекке эшик ачты. Дыйканбек 4-нчы этажга жаңы эле көтөрүлүп, звонокту баскан өңдөнүп, анткор энтиккенсиде. Бардыбай муну дароо эле байкап, биздин кыжык учуну уккан эмес экен деп ойлоду. Эки сызык болуп тырышкан каштарынын ортосун жазууга аракеттенип, колдорунун учтары менен чекесин сылады. Серванттын үстүндө турган кагаз папкени алып: "Мынабул сенин директоруңдун кол жазмасы. Мен бир сыйра көз чаптырып чыктым. Окуганга дурус өңдөнөт", деп ичинен тынып туруп: "Баштан аяк редакциялап чык. Эгер кошо турган жери болсо, бир аз фантазияңды учуруп, жамап жазып койсоң да болот", деди. Дыйканбек мен кошумчалап жаза алчу нерсеби же жаза албачу нерсеби деп чочулап, "Деги жазган эмне жөнүндө экен?" деп сурады. Бардыбай менин сөзүмө маани бер дегенчелик кылып Дыйканбекти тике карап: "Ал агаң ата мекендик улуу согуш мезгилинде душмандар басып алган жерге жашыруун чалгынчы болуптур. Бул тарых үчүн өтө керектүү нерсе", деп жүзүн барып айткысы келип, орошон дем алды. Дыйканбек директордун бул кол жазмасынын тарых марых үчүн канчалык маанилүү экенине баа бербей эле "Кантип кошумчалап жазам?" деп айыптуу кишидей кыйылды. Бардыбай ордунан козголуп, этажеркаларда турган көп китептердин ичинен кичинекей 4 бурч кызгылт мукабалуу китепчени сууруп чыгып, алдагы кол жазманы редакторлоодон мурда мынау китепти бир сыйра окуп чыгып, осмыслить этип ал. Бул китептин автору да дал сенин агайың чалгынчылык кылган жерде разведчик болуптур, деди. Дыйканбек китепчени алып, кол жазмага кошуп, папкенин бүчүлүгүн байлады. Бардыбай: "Эми үйдөн тамак аш ичпей кетмек болдуң. Куттуу үйдөн кур чыкмак белең", деп ашканадан 1-2 кескен нанды тарелкага салып чыгып, столдун үстүнө койду. Аялынын кайда экендиги тууралуу кай бир эркектерчилеп, жеңеңиш деле же айылга кетти эле, эркектин аялсыз күнү курусун деп актанбады. Актанмак түгөл, аялы менен чокушканынын дымын билдирбей Дыйканбекти жөнөтүп жиберди. Ал Бардыбайдыкынан чыгып, түндө булар директор менен бирге мейманда болушкан экен деп ойлоду. Ырасы эле бул жолу да аларды эл сыйлабаса да, Бардыбайга окшогон 1-2 айылдаш жердештери аздектеп атынан айтышпай, оозунан сөз, колунан иш келеттешип, макташкан 40 менен 50 жаштын ортосундагы жаш профессор конокко чакырган эле. Столдун үстүндөгү каз тооктун эттери желип, нака буудайдан тартылган арактар ичилип, меймандар биринчи танаписке чыгышканда, профессор аялы менен столдун жанында калган Бардыбайга басып келип, Бардыбайга өзүнө арактан, Бардыбайдын аялына шампандан рюмка фужерлерге толтура куюп: "Сенин жетекчи ишке көтөрүлүшүң менен", деп тост көтөрүп калды. Бардыбай муну угуп толкунданып кубанса да, толкунданбаган кубанбаган өңдө, чынында тиги жигиттин кайсы жетекчи ишке көтөрүү жөнүндө айтып жатканын Бардыбай билчү эмес. Ошондуктан: "Коюңузчу, дагы кайдагы түшкө кирбеген жорукту айтып жатасыз", деп жылмая тарткынчыктады. "Менин дегенимдин деген боюнча, жел боюнча калганын кайдан, качан көрдүң эле баатыр", деди жаш профессор демиктире. Муну угуп сүйүнүп кеткен Бардыбайдын аялы: "Агайдын айтканы качан суу кечпей калчу эле. Көтөр Бардыбай, көтөр", деп жымыйды. Бардыбайдын аялы кандай чакырыкка барса да ырдап күлбөй созулуп отуруп чыгып кетчү. Бүгүн анын жин тийгенсип күлүп жибериши Бардыбай үчүн күтүлбөгөн окуя, көкүрөгүнө тык такалган таш сыяктанды. Бул тосттон соң Бардыбай сыртынан компоюп, ичинен мени кайсы жетекчиликке көтөрөр экен деп алектенди. Канчалык алектенсе да, ал бир нерсеге ишенчү. Жалаң гана илимпоздук эмес, көп жылдардан бери жооптуу посттордо иштеп келаткан, иштеп да жаткан профессор кимди кайсы ишке көтөрөрүн а дегенде ишенимдүү кеңешчилерине ошол көтөрүлчү адамдын өзүнө айтып койчу.
кокус ошол өзү чече турган иш айткан сөзү объективдүү жүйөлөр менен ишке ашпай кала турган болсо, ал себептер менен эсептешпей күчкө салып, каалаганын жасап таштачу. Жүрө анын мындай жосуну мүнөзгө айланып кеткен болчу. Бардыбай профессор жердешинин ушул мүнөзүнө кудайынкыдай ишенчү. Ишенмек түгүл, мунун натурасы героический натура деп таасирдүү адамдарга башка бирөөлөр угуп койсо, намазы бузулчудай алдыртан бүкшүтүп айтчу. Бардыбай түндөтөн бери жетекчи ишке көтөрүлөрүн ойлосо кубанып, аялынын жаркылдап күлүп жибергенин ойлосо, 9 катындагы 90 ташы кытырап, кыжынып жатып, жана Дыйканбек келген кезде оозун ачкан эле. Дыйканбек алардын түндө бир жерде мейман болгонун сезген менен буларды кайдан билсин? Кол жазманы колтуктап, жайдыргычтыр тоо тараптан жел согуп, шыпырылган кырмандай дыңылдатып тазалап турчу тасмадай Түз проспектине бойлоп кетип баратты. Жаңы кирген жаш бактардын арасында ойноп жатышкан өз кызы менен коңшусунун кызын сыртынан акмалап басып жүргөн Сталды көрдү. Сталда Дыйканбекти алыстан байкап, кайрылып келет го дегендей көп алыстабай, кол менен тигилген жашыл арчанын жалбырагынан үзүп ушалап турду. Бирок Дыйканбек Сталга кайрылган жок. Көрмөксөн болуп, колтугуна бир кичинекей кол жазма эмес, пайгамбардын балдагын таянып алгансып, арык жонун күржүткүсү келип, башын жерге салып басып кетти. Стал чын эле көрбөй калдыбы? Же кээде кишинин кыртышы кишини сүйбөй, чалполонуп калган учурлар болот. Дыйканбек ошентип калган го деп ойлоп койду. Дыйканбек болсо, деле муну түшүнбөдүм. Башкы редактор болуп бакыйып отурарда, өкмөт өзү колдоп жаткан жүйүртөлдөтүүгө каршы чыгам деп мында бир күйдүбү? Ал эптеп акырындык менен унутулуп, хикин чын эле жакшы көрүп көтөрмөлөп, эл алдында авторитети өсүп баратканда өзүнө бир тыйын пайдасы жок, кайдагы бир шизикти колдоймун деп дагы күйүп жүрөбү? Жалгыз революция жасачудай болуп, деле мунун тыңын айт деп ойлоп, кыялында Сталдан дитин оолактатты. Жолдо келатканда Дыйканбек Сталды унутуп, колтугундагы кол жазманы канткенде жакшылап редакциялап, Бардыбай менен директордун мактоосуна татыйм деп ойлонду. Үйгө барганда кайсы тамак даяр турду дейсиң деп дүкөнгө кайрылды. Нан, колбаса сатып алуучулардын арасында жашылча өсүмдүгүнөн жасалган консерва, кайнак сууга салар менен эрип кетчү кофе алды. Үйүнө келип курсагын тойгузуп, анан үйдүн төр жагына салынган эски көлдөлөңдүн үстүнө жан баштап жатып алып, эмне болсо да директордун китебин башка шаардагы басмадан орусча чыккан документалдуу повестке окшотуп, редакциялап жиберсем жаман болбос деди. Ордунан туруп, столдун үстүндө жаткан китепти алып, кайра кыйш айтып окуп жатып, үргүлөп баратканда, кокуй деп ваннага кирди. Муздак суу менен чайканып, кыйшайып жатпай, атайын олтуруп китепти окуй баштады. Ала дегенде кыйналып окуп, анан улам кызыгып, көгүм талаш китептин акыркы барагын жапты. Ашканага кирип кофе ичип, үйүнөн чыгып 4-чү кабаттан төмөн карай тепкич менен түшүп баратканда, аялы алдынан кезигип, күйөөсүнүн демейдегиден шайдоот келаткандыгын сезип, дагы ичкенсиң го, оозуңду ачып мени карай үйрөчү" деп кумсарды. Дыйканбек аялынын бетине түкүрүп жиберчүдөй быржыйып, терең дем алып туруп, оозун аңырайта ачып, кайра демин чыгарганда аялы күлүмсүрөп, "Эми кечинде каяка жойлойсуң?" деди. "Эшикке чыгып басып келем" деп бир кезде бетиге жайыктын башатынан бутуна салып келген эски ботинкенин тумшугундай мурдун жүрүштүрдү. Эшикке чыккан менен Дыйканбек көпкө басып жүрө албады. Директордун кол жазмасы куучудай артынан калбай, көңүлүн тынчытпады. Ошондуктан Дыйканбек кайра кайтып, Динаны папасыныкына жиберип, столго отуруп кол жазманын биринчи барагынын бетин ачты. Дыйканбек кол жазманы дегенде ичиркенип, мурдунун үстү башын бырыштырып отуруп окуп, анан бара-бара ышкылана баштады. Бирок окуя жүрүп отуруп эле бир жерден үзүлүп, ортосу суу жеп кеткен жардай аңырайып, аяк башы табылбай калып жатып аягына чыкты. Көздөрүнүн кычыктары чылпактанып, талый түшкөнүн сезип, кухняга кирип, суу кайнатып, өзү эрип кетчү кофеден чай кашык менен салып, жарым чыны чай ичти. Кол жазманын аңырайган жерлерине мурдагы окуган китептин ылайык келчү барактарынан шакылдатып которуп, таң улан өк салганда төркүйгө барып, керебетке уйпалана жыгылды. Дина Дыйканбек менин артымдан эмне үчүн келбейт дегенчелик кылып, санасы бир жерге токтобой, кайра үйүнө жүгүргөндөн намыстанып, түнү менен жакшы уктай албай жатып, терезеден жарык түшкөндө эле төшөктөн туруп үйүнө жөнөгөн болчу. Ал мени папамдыгына кетирип коюп, Дыйканбек түндө эмне кылык кылды экен деп чөнтөгүнөн ачкычты алып, чыртылдатып эшикти ачып бөлмөгө кирсе, столдун үстүндө кагаздар калып, Дыйканбек көрүнбөйт. Гад, дагы бир жакка жойроп кеткен экен деп, Дина кемшейген эгин ого өтер кемшейтип, селдейе полду карады.
Қақшыған қара қайықтай шұңшыйған туфле, қапарсыз майтайып, шыбожыттанып жатыптыр. Дыйқанбек үйде екен ғой деп, Динаның көңілі жайлана түшті. Анан ақырын басып барып, түнде чын эле иштеди бекен же жокпу, иштесе канча иштеди экен дегенчелик кылып, столдун үстүндөгү кагаздарды ордорду менен карап чыкты. Төркүйгө баш бакты. Түлкү кууп маңдайын ташка жанып, жиниккен арыктайгандай кыл жыйып жаткан Дыйканбекти көрүп, түндө иштеген экен го деп ойлоп, аны ойготпой аяр кыймылдап, кухняга келип, сүткө жумуртка кууруп жеди. Анан туалетке кирип, оозунун тегерегин сүлгүнүн учун ымдап сүртүп, тазалангандан кийин эриндерин кызгылт помада менен майлап жумушуна кетти. Бир топ убакыттан соң Дыйканбек ойгонуп, муздак сууга жуунуп эшикке чыкса, боз папкесин көтөрүп алып Талмут келатыптыр. Дыйканбек көздөрүн шыкшыйтып, «Ишен болчу жигитке ажалдуу кийик жолугат. Ырасқана кезикпедиңби?» деп Талмуттун сунган колун эки алаканы менен кысып учурашты. Талмут папкесин эки бутунун ортосуна коюп, түшүп кетпесин дегендей кыпчып, чөнтөгүнөн тамеки алып күйгүзүп, туюкталып калгансыган бопыйган мурдунун таноолорунан тамекинин түтүнүн чыгарып, мен го аспирантмын. Атайым башманек кылып отурар столумда жок. Институтка барсам барып, барбасам минтип жүрө берем. А сен эмне? Куусук кемирген кубайыттей шилмейип калгансың ишке барбай, деп чердейген курсагын бүлкүлдөттү. Анын күлгөнү ыйлаганга окшоп, ортом менен сөөмөйү чорчою кыпчылган чылымынан сорду. Дыйканбек үтүрөйүп, экөөбүз какшышташкандан эчтеке чыкпайт. Андан көрө жүр, жардамдашып кой. Жакшылык жерде калбайт, деп Талмутту үйүнө эрişтип келди. Талмут көйнөгүнүн төш чөнтөгүнөн калемин сууруп, бир-эки сүйлөм которуп, койдос, мен илим министриге көнүп калыптырмын. Мындай көркөм котормону которо албайм. Андан көрө жүр эшикке чыгып, ары бери кеңкире салалы. Былтыркыдан калган иш бар эле, деди. Дыйканбек тиртең этип ордунан секирип, айнытпа, деп кабагын бүркөп кайра отурду. Анан ичинен, бул самодур менин директор менен жакын болгонумду көрө албай жатат го деп сыртынан, койдос, чындап ыйласа сокур көздөн жаш чыгат дейт. Чындап мага жардам бергиң келсе, калемиңдин учунан мончоктой сөздөр тизилет. Дыйканбек митаам күлүп койду. Талмут желкесин кашып, болбостур эми, деп башын уркуйтуп столго салып, кадимкидей которуп кирди. Экөө бири-бирине урушкан кишидей унчугушпай тултуюшуп, кээде гана түшүнбөгөн сөздөрүн алмак-салмак сөздүктөн карашып, ооздорунун учтарын бүлкүлдөтүшүп, өздөрүнчө күбүрөшүп которо беришти. Комнатанын ичи караңгылап, көз байланганда Талмут, деп колдорун манжаларын ачып жумуп, болду эми. Менде директордун атасынын акысы калса дагы алгыдай болду, деп стулдан өйдө болуп, чөнтөгүнөн тамеки издеди. Дыйканбек тамдын боорундагы кара жарык күйгүзгүчтү басып, жумуру шамды, лампочканы күйгүзүп, которулган барактарды санап, өз деле аяктап калыптыр. Кетсең кет, калганын өзүң бүтүрөм, деди. Талмут Дыйканбектин бул сөзүнөн кандайдыр бир таарынычтын жойкондусун сезип, кофе-софең барбы, кайнатчы, биротол эле бүтүрүп салалы, деди. Дыйканбек кыржыңдап кухняга жүгүрүп, сууга 4төн жумуртка бышырып, кайнак сууга кофе эритип Талмутту чакырды. Талмут жумуртка жеп жатып, бул жумурткаң уктатпай Кудай урбасын. Сени го катының бар, мен кантем, деди. Дыйканбек Талмуттун бул тамашасына көңүл бурган жок. Анын баардык оюн директордун тигил кол жазмасы элеп, башка нерселерди унуттуруп жаткан эле. Талмут тамашасынын жоопсуз калганына бир аз бушайман боло түштү окшойт. Сен эмтен сөздү укмаксан болуп калыптырсың. Кийин кайда барасың, деди. Дыйканбек Талмуттун кайсы сөзүн укпай калганын эстей албай, көптүрмө салып бергенсип, мени көөп кетти деп турасыңбы? Кайсырысыма көөм? Андан көрө кулак каңгырыштап, карылыктын кабары келе баштаган го, деп котур моюн арык текедей, гейкеңдей мекирене күлдү. Талмут ысык кофе ичкенден кийин чекесинен кичине ымыккан тер чыгып, эч жактан бери жуулбаган кир бет арчысы менен арчып, Дыйканбекти карап туруп, койчу, чын эле бу кайсы шапкесине мактанып көбөт. Андан көрө ушундай жардам кылып коюш жолдоштук парзым деп ойлоп, жүр эми, эртең да эпеңде отурбай бүгүн бүтүрүп салалы, деди. Талмуттун бул ар жагында эчтекеси жок карапайым оюн Дыйканбек башкача түшүндү. Бечарам, мен аркылуу директор менен эптеп-септеп илинип чалынышып алсам деп жатасыңбы? Болбосо, деп оюнун аягына чыкпай ашканадан чыкты. Экөө столдун эки четине отурушуп котормого кайра киришти. 3-4 саат убакыт өткөндөн кийин Талмуттун курсагы жалаңкаттанып, ичтеги ачылды окшойт. Сол колунун билегине байланган тегерек саатын карап, бу сенин катының качан келет? Тамак жасап бербейби? 10 шашлык 4 кружка пивага көнүп калган курсак куршур этип таарынып жатат, деди. Дыйканбек үйүнүн терезе жакы бурчундагы радиоприемниктин үстүндө чыкылдаган
Оюнчу карабанын дөңгөлөгүндөй томпойгон алкагы көгүш будильникти караса, убакыт кечки 9-дан өтүп калыптыр. Дыйканбектин узун кара каштары сүксөйүп, дардайган таноолорунан башпактаган жүндүн учтары түктөйүп, Дина эртең менен түз эле иштен папандыкына барам, сага мешать этпейм дедиле, деп укчуң этти. Талмут: мындан көрө кайнатаңа күч күйөө болуп кирип албайсыңбы? Деди оюнчунга салып жазган кагаздарын жыйнап. Талмуттун тамашасы Дыйканбектин таалуу жерине тийгендей болду. Ал бул жолу анткорлоно калып жооп бере албай, ошол көгөргөн жезге окшогон неврастеникти кетирип жиберип, кыбаңгынабы? Деди эки таноосу кубара бүлкүлдөп кызыраңдап. Талмут: ой кой, бакай балаңдан жакпай жалаңдан. Кой байка кой, эчки туй албай жатып койгон аш болот дейт. Өзүм катын албай жүрүп, деп эки даласын бүлкүлдөтүп, эгин көкүрөгүнө тийгизип тийгизбей экчеп, колкосунун түбү менен кырылдай хыхылап күлдү. Талмуттун мунусу Дыйканбектин итиркейин келтирди. Муну сезген Талмут томсоруп: кой эмесе, байдын үйүнүн тардыгы каралачыгымдын кеңдиги дегендей, өз үйүмө өлөң төшөгүмө жетип жыгылбасам өлгөндөй чарчадым, деп кетип калды. Дыйканбектин тилдеринин учтарын тиштегилеп, мага таарынып кетип кайда барат элең? Эртең болбосо бүрсүгүнө курсагыңды чаандайта кайкая басып кайра келерсиң, деп ниетинде эч нерседен камсанабай эшикке чыгып бараткан Талмутту узата карап кала берди. Талмут ыкшала басып, микрорайондун четиндеги Актайлак деген кафеге тамак чейин деп баш бакса, Дыйканбектин Динасы менен өзүнүн жетекчиси отуруптур. Аны байкай калган Тюлен философ биз отурган жерге кирбей эле кой дегендей көз менен белги берди. Талмут экинчи этаждан биринчи этажга энтеңдеп жүгүрүп түшүп, Динанын көзүнө илинбөөгө аракет кылып, кафенин терезелүү жагына эмес, дубал жагына имерилип: Кудай бир сактады, мындайда көзүң сокур, кулагың дүлөй болбосо болбойт, деп дүкөндөр эчак жабылып калгандыктан эч нерседен нан-пан, кефир-сефир сатып ала албай квартирасына барды. Чайчынынын ичинде 3-4 күндөн бери катып турган кара нанды муздак сууга малып жеп, жолдошунун аялынын жоон жолпусунан келген, башы сокудай соксойгон менсинген философ менен отурганын өз көзү менен көргөнүнө өзү ишенбей, көңүлү алагдыланып уктай албады. Античтик искусство боюнча сөздүктү карап, керебетинде кийимчен жатса эшикти кылдады. Талмут ордунан чочуп туруп, эшикти дароо ачкандан коркуп: сен кимсиң? деп сураса, менмин деген корулдаган, өзүнө өзү ишенип кара боюна жан теңебей дөгүрсөгөнүн угулду. Талмут өзүнүн жетекчиси экендигин дароо таанып, эшикти ачса, жетекчиси бакал ордунан тешип көргөзмөгө илип койгон акуладай солдой локуюп кызуу. Ал пружиналары бошоп, шалдырап калган эски күрөң диванды качур-кучур эттерип чалкалай отуруп, узун буттарын айкалаштырып, чөнтөгүнөн сигарет алып чыгып күйгүзүп: иче турган бирдемең барбы? деди. Талмуттун айласы кетип, жетекчисинин алдында чыйпыктап: үйдө ичкилик жок эле, деди. Философ жылтыраган агыс шерст шымынын арткы чөнтөгүнөн кызыл 10 сомдуктарды тутамдап сууруп чыгып: любой дүкөнгө барып, кароолчусуна 5-10 сом кошуп берсең, аракада, коньякада таап берет, деп столдун үстүнө кесир ыргытты. Талмут үйдө закуска кылгандай эч нерсе жок эле деп айта албай, бүжүңдөп жүгүрүп, дүкөндү көздөй баратса, чоң көчөнүн боюндагы түптүз алиянын эки жээгине кыркаты кирген жаш бактардын далдасында Дыйканбек жалгыз басып жүрүптүр. Талмут аны алыстан басканынан таанып булт берип, тегерегиндеги бактары быпыйып калган боз бетон тамды айлана чуркады. Дыйканбекке көрүнбөдү. Талмут узун кара плаш кийген кемпирден мамушка-самушкалап жалынып жатып, бир бөтөлкө арак, жарым бөлкө туристтин тамагы деген консерва алып үйүнө келсе, Тюлен философ үргүлөп кетиптир. Талмут аны ойготпой столдун үстүн тазалап, консерваны ачып жылытып, тарелкага салып, жарым бөлкөнү кесип, кээ бир тиштери сынып, кээ бир тиштери мыйрыйган вилкаларын алып келип, столдун үстүн жайлагандан кийин философту ойготту. Тюлен философ алдыңкы эрдин шалпайта ордунан текеберлене туруп, туалетке кирип жуунуп, тулдук бөтөлкөдөгү аракты алып, адегенди өзүнүн алдындагы 4 кырлуу чоң стаканга, анан Талмуттун алдындагы стаканга толтура куюп: кана кеттик, деп арак эмес, жөн эле минерал суу жуткандай курсагына куюп жиберди. Эки кесим бөлкөнү алып тарелкадагы балыкты имерип туруп сугунуп койду. Талмут стакандагы аракты эки бөлүп жутуп, тарелканын бетин нан менен кырып жалап жуктады. Ушундан соң Тюлен философ кайра диванга буттарын айкалаштыра, эки канатын жая лакыяп отуруп: жана сен менин жанымда отурган катынды тааныдыңбы? деди. Талмут көздөрүн сөмөйүн сырты менен сүртүп: тааныдым, деди. Тюлен философ жаак эттерин төмөн көздөй жасалма керип шалпайтып, эки колун көкүрөгүнө кайчылаштырып:
Таныган турбайсыңбы? Таанысаң, ал катындын ученый болсом деген үмүтү бар экен. Үмүт деген нерсе жакшы. Философ көзүн бүлбүлдөтө ырыс тебе чатырап, Кой, түндөн бир окума болуп калды. Көчөдөн такси кармап, мени салып жибер", деди. Сыртка чыккандан кийин Тюлен философ: "Жашпакка аркасынан жөлөп, сенин досуңдун катынына бир жолу кор болуп койдум. Ичиң күйсө досуңа айт. Ичиң күйбөсө өзүң бил", деп Талмуд кол көтөргөндө лып токтогон Илбирс капталга отурду. Талмудтун көзү ымыр-чымыр боло түштү. Өзү күндө жолугуп, ойноп күлүп тамашалашып жүргөн тең тушунун эле катыны ушундай ишти кылганына аң таңданып, азыркы уккан сөзүнө азыр ишенбей башы маң болуп, үйүн көздөй тампая басты. Дыйканбек болсо автобустар токтой турган аялдамага кайра келип, Динаны карады. Газетага официалдуу бир материал басылып калып, ошого байланыштуу кечигип жатат го деп өзүн өзү сооротту. Бирок акыры чыдай албай телефон автоматка барып, кайнатасыныкына звондаса, трубканы кайненеси алып: "Дыйканбексиңби? Дина биздикине келген, уктап жатат. Жатып алганбыз", деди. Дыйканбектин телефон чалганы болбосо бир ооз сураганга үлгүрбөдү. Кайненеси алдын ала керектүү суроолорго суратпай жооп бергендиктен "Болуптур", деп гана трубканы илип койду. Дыйканбек кайненесинин жатып алганбыз деген сөзүнүн маанисин дароо баамдады. Ал биздикине келбей эле кой деген сөз эле. Ошондуктан Дыйканбек "Мама, мен азыр барам" дегендин ордуна унчукпай трубканы илип койду. Кайнене Дыйканбектин келбесин билип көңүлү жай, ашканага кирип идиш аяктарын жууп, ак майлык менен сүртүп, өз иши менен алектенди. Дина төркүйдө уктап жаткан. Базарком абышка арзан баа менен айыл жактан опас сатып алып, келерки базарда союп сатууну пландаштырып шаардан алысыраак бир колхозго чыгып кеткен. Ошентип бая Дина эшиктен киргенде эшик ачып жатып, Дыйканбектин кайненеси кызынын оозунан шампан жыттанып, көздөрү мен деле кишимин дегендей, эрдемси жайнаган менен негедир улагын адаштырган чебиштей элтектегенсип, чачтары таралган менен уйпулангансып турган кызын көрүп, туйгусу менен бир нерсени сезген. Мейли эми, атасынын төрүндө отурган кыз беле, азанаган ери турат. Ала жетти ким аттады дебейсиң деп, кызын душка түшүрүп, төшөк салып жаткырып койгон. Ошентсе Дыйканбек телефон чалганда эненин шаштысы бир аз кете түшкөн. Мен сезгенди Дыйканбек сезип калбасын деп, жүрөгү оп колжуганда, жатып алганбыз деген сөздү Кудай оозуна кандай сала бергендигин өзү да байкабай калган. Дина уктап жаткан менен анын закым сыяктангансыган бүлбүр тою ыбыр-жыбыр кыймылдай берди. Ал эртеби кечпи Дыйканбек кетирем деп бир чыгат. Ошондо ага кор болбос үчүн, жок дегенде илимдин кандидаты болуп коюшум керек. Баса, мен басмачыдай ырайысуук немени сүйдүм беле, кантип тийип калдым деп түйшөлдү. Буга ары кыйналып, бери кыйналып, таптакыр жооп бере албай, таш сүзгөндөй болгондо чалкасына жаткан неме оңгырына оодарылып, кыңкыстап онтоп жиберди. Башы сокудай локуйган Тюлен философ бакка такап туруп чачынан сылагансыды. Ошондо Дина ушундай мартабалуу кишиге тең эмес белем, керек болсо Дыйканбектен өзүм эле кетип калам деп ойлоду. Кантсе да Дина таң аткыча жакшы уктай албай, эртең менен энесинен эрте туруп, кухняга кирип казан аякты калдыратып, тамак ичти да ишине кетти. Кече көжүп отуруп которуп, андан соң Динанын үйүнө келбей атасыныкына кетип калганына кыжырданып, далайга чейин тышта басып жүрүп чарчаган Дыйканбек бирөө жыга чапкандай уктаптыр. Ал төшөктөн башын көтөрүп, терезедеги будильникти караса, саат эчак 9-дан өтүп кетиптир. Ал өтсө өтсүнчү деп, башын кайра жаздыкка койду. Иштеген жеринде ага бир директордун башка эч кимдин кыңк этпестигине көз жетти. Бирок аялынын илимпоздордун арасында аты кээде даңазаланып, мода сыяктуу айтылган Тюлен философ менен калың бактын арасында тегерегиндеги бадалы баштан ашкан жашыл жалбырактуу бейгүнөө айыңдын түбүндө күнөөгө барат деп эч ойлогон жок. Ал түгүл өзүнө окшоп аргасыздан торуна чалынып калбаса, айласы бар эркектин Динаны имерчиктеп карарына ишенчү эмес. Ошондуктан ал катыным сокур, жаным тынч дегендей, азыр ордунан секирип туруп, Динанын аркасынан издеп барууну намыс көрдү. Дайымбек о бир топтон кийин шашпай туруп, балкондун эшигин ачып, кыржың-пыржың этип, дене көнүгүүлөрүн жасады. Жумурткадан чыр-пыр кууруп, үстүнө муздак суу куюп койгон чалган майдан кесилген бөлкөгө сыйпап жеп, кечээки кагаздарын жыйнап, колтуктап алып басмага барды. Маңдайкы 2 кашка тиши сары металлдан салынып, көзүнө кылкан киргенсип, дамамат кызыл тартып турчу машинистка келинге кол жазманы дайындап берип, иштөөчү кабинетке баш багып да койбой кетип баратканда, жазы маңдай томпок чеке бөлүм башчысы айнектен көрө калып, терезени тыкылдатып чакырды. "Ой, куйругуңду карматпай кайда жүрөсүң?" деди эле, "Иш менен" деп үксөйүп басып кетти.
Дыйканбектин башка кызматкерлердин көзүнчө оңду жооп бербей, ороң-сороң этип басып кеткенине бөлүм башчысынын шагысында. Азыр эле директорлорго жүгүрүп барып, сиз ишке кызматкер алгансызбы, же өз каалаганын жасаган сел сая калгансызбы деп чатак чыгаргысы келди. Жаак баштарын кыймылдатып, бүкүр чыпалактуу оң колунун манжалары менен жазы маңдайынын ары тармалданыша кайрылган тыбыт сыяктуу жумшак чачын сылады. Шакый кармаганда чекесин кызарта чымчыткан, сүйлөгөнүнө караганда ичинен ойлонгону көп. Көзү китирейинки жигит: тууган, таянган тоосу бийикте кечердин көзү кызыл болот деген ушул" деп гейи күлдү. Бөлүм башчысы түшкү тамакка көзү китирейинки кызматкер менен бирге барып, тамактан кийин темир жол вокзалынын күн чыгыш жагындагы тынч аллеяда басып жүрүп, тиги көзү китирейинки жигиттен Дыйканбектин таянган тоосу жөнүндө сурады. Көзү китирейинки кызматкер үнүнүн ыргагын бузбай, пас чыгарып, Дыйканбектин кайнатасы областтык масштабта иштеген СПА кишинин кайнагалары болот. Кыйынчылык жылдарда СПА кишинин аялы кыз кезинде эже бөбөктөр менен жетим калганда, ошол Дыйканбектин кайнатасы кара чечекей агасындай каралашыптыр. Ошондуктан ал катын Жайсаң байке деп кадырлап, базаркомдун айтканын эки кылбайт. Ошол карындаш аркылуу Жайсаң абышка каалаганын кылып жатат деди. Бөлүм башчы муну Арзамат тичине ток тийгендей деп ичинен сызып: ал абышканын аты Жайсаң беле. Баса мен Майсагыш Жайсаң, Жайкагыш Жайсаң деп укканым бар, деди. Көзү китирекей жигит: уксаң ошондой эмесе. Ошол Кайсагыш Жайсаңдын күйөө баласы. Болгондо да көздөй күйөө баласы. Дыйканбек басмачы деген ошол. Сенин кол алдыңда иштеп жаткан мырза жигит ошол, деди. Жазымаңдай томпок чекелүү бөлүм башчысы башын төмөн көздөй шылк эттирип, уккан көргөндөрүн сырдуу эстеди. Эстегендерин ал ачык айткысы келген жок. Кокус ачык айтылса, кокус көзү китирекей жигиттин оозунан ооп этип чыгып кетсе, өзүнүн оңбой каларын сезди. Ошентип, СПА кишинин катынынын тели тең туштары айтышар эле. Алардын айтымына караганда, СПА кишинин бийкечи, жамандык жакшылыкта баш көз болчу эркек аттуудан жалгыз бир тууганыбыз ушул Жайсаң байкем деп какшачу экен. Күйөөсүн эмне каласа жасатчу экен. Кокус күйөөсү кырстанып молжуйса, төшөккө жатканда санын көк ала кылып чымчып, көзүнөн жаш чыкканга чейин шакаба чекчү экен. Атүгүл: эркек сөрөй, азыр төшөктөн туруп көчөгө басып кетейинби деп сай сөөгүн сыздатчу экен. СПА киши катынынын булгордугуна чыдай албай, нечен жолу ажыраша турган болгон экен. Бирок уламдан улам өйдөлөп бараткан кызмат абалына карап, эч шек чыгарбай, куду молоташтай боркуюп, аялдын баардык кордугуна чыдап келаткан экен. Бөлүм башчы буларга ишенгиси келген жок. Бирок өз көзү менен көргөн бул окуяны ишентүүгө аргасыз кылды. Ал окуя мындай эле. Бөлүм башчы редакторлук иш боюнча Медей шаарына кайра даярдоо курсуна барган. Барса ал жерде бир кезде өзү менен иштеген, тили таңдайына тийбей шакылдаган лектор жигит да окуп жүрүптүр. Экөө жанаша киребетке жатышып, кемпай болуп жүрүштү. Күндөрдүн биринде СПА кишинин аялы алар окуп жатышкан окуу жайына келип калса болобу. Кечинде экөөнү тең тааныш подругасын гана мейманга чакырды. Лектор жигит менен бөлүм башчы барышты. Барса столдун үстүндө жаш тайдын жал чучугу, бал кымыз, подругасынын жоро жолдоштору болсо керек. Эки эркек, эки аял отурат. СПА кишинин зайыбы аларга лектор жигитти иним деп тааныштырды. Анткени лектор жигит аялдан алдаганча кичүү эле. Тамак ичилди, түңгирди. Отургандар тарашты. Бөлүм башчы качан кетебиз дегендей лектор жолдошуна кылчактады. Ошондо СПА кишинин аялы бөлүм башчыга: кечиресиз жигит. Атайын ушул иним үчүн алыстан келип отурам. Бүгүн бул жолдошуңузду мында таштай кетесиз го, десе болобу. Лектор жигит анын эч кандай иниси эмес эле. СПА кишинин катыны Жайсаң байкесине чүйгүндөп эт, даамын таттырып, кымыз даярдатып, атайы ушул жигит үчүн келгени чын болчу. Мына ушуларды эстеп, бөлүм башчы аман болсо СПА кишинин амалы акылынан ашкан бул катыны Дыйканбек басмачы менен биригип, далайыбыздын мээбизге чай кайнатат экен деп үнсүз улутунду. Дыйканбек түштөн мурда бөлүм башчысына короң эткен бойдон киосканын жанынан өтүп баратып, гезит сатып алса, жетекчи кылып диссертация жазсамбы деп жүргөн Төлөн философтун бир полосаны бүтүн элеген макаласы чыгыптыр. Дыйканбек кээде көркөмдөп сүйлөөгө аракеттенип, Жашылбак бульварын, шаардын төшүн жарган көчө деп айтып калчу. Азыр ушул бульвардын жээгине коюлган скамейкага чалкалады, макаланы окуп калды. Мына ушул макаланын гранкасын окуп берем деп, Төлөн философ басмаканага келген. Дина менен бетме-бет отуруп, тамга тергич кетирген каталарды шашпай оңдогон. Иш аяктаган соң Дина менен бирге чыгып: "Күн кечтеди. Кай жакка кетесиз? Жеткирип коеюн", деди. Биринчи микрорайон жака деп, Дина бири-бирине тушташпаган эриндерин тушташтырууга далалаттанып, күч менен бөйтөйтүп, момпоё күлүмсүрөгөн.
Аял заттарынын аргандай мүнөздөгүлөрү менен далай сырдашып, такыба болгон түйлөн философ өзүнө Динанын күн карамадай тартылып турганын сезип, убакытты текке өткөрбөй тезирээк шаардын сыртына жаңыдан салынып бүткөн, кишилер көп бака-шака болуп кирбеген Актайлак кафесине алып кетүүнү ойлогон. Таксиге салган. Дина менен философту көрүшкөн редакциянын кызматкерлери аларды анча деле таңазар алышкан эмес. Анткени түйлөн философ Дина үчүн биринчи көргөн таап-такыр чоочун киши эмес болчу. Тескерисинче, философ үчүн да Дина ың-жыңсыз бирөө эмес эле. Локуйган философ жигит Динанын атасы кезинде председатель болуп иштеген айылда төрөлгөн. Ошол жерден 10 жылдыкты бүткөн. Жогорку окуу жайында окуп жүрүп, айылына барып калганда эги кемшейип, эриндери бири оңго уштуйса, бири солго уштуюп кайчылашып турган сыгам менен мүчөлөрү жука тартып, буралып келаткан кызга нечен жолу көз кыйгын салган, нечен жолу көздү жумуп, кеп айтсамбы деп жүрүп айныган. Ушундан улам болсо керек. Алардын таксиге түшүп жатканын алыстан, бактын далдасынан булгурт көргөн Бардабай да муну эч жамандыкка жорубай, тек гана кадыр эсе тааныштар эмеспи деп ойлоп койгон. Дина менен түйлөн философ эч жактан тилсиз сөздөр менен сүйлөшүп, үнсүз сезимдер менен кадимкидей тааныш болгону менен бүгүнкүдөй гранканын каталарын оңдошуп, кээде бетме-бет, кээде ытталарын ысытышып катар отурушкан эмес. Ушундай жакындашууга себепчи болгон макаланы Дыйканбек окуп отуруп, кой, муну үйгө барып айрым сөздөрүнүн алдын кызыл карандаш менен чийип, аябай окуйун деп ордунан туруп, басмакананы көздөй басса, алдынан Бардабай жолукту. Өзүнүн бою Дыйканбектикинен жапыс болсо дагы, ниетинде бийик аскага конуп, төмөндөгү жемди караган алгыр куш кейиптенип, Дыйканбекти жогортон төмөн карап, алиги жумушту бүттүңбү? Деди. Дыйканбек, эртең менен машинисткага алып келип бердим. Кечинде үйгө ала кетип, ката-маталарын карап чыгып, эртең өзүнө көрсөтөм, деди. Дыйканбектин учкайлыгына көңүлү ынай түшкөн Бардабай эми гана анын колундагы гезитке көзүн серпип, "Ал дагы макаланы окуп чыктыңбы?" деди. "Жок, атайын үйгө барып окуйун деп азыр аягына чыккан жокмун", деди. Бардабай, ошенткениң дурус. Кыргыздын тырмак айлинери философторунун бири эле ошол. Өзү ашкы батпаган томпойдой болуп, кол жоюп турган сыган менен тилин таап алсаң, деп Бардабай былжый кыбылжып, экинчи сөзүн баштаганча Дыйканбек, "Студент кезде өзүңүз бак ойдуруп бербедиңиз беле? Ошондон бери өң тааныштыгым бар", деди. Көзүнө желимче коно калгансып, кирпиктерин тез-тез ирмеп, андан бетер жакшы. Ал дагы макаласын жакшылап окуп чык. Кийин пикир алмашарбыз", деп Бардабай оң инин болору болбос уңшуйта көтөрүп, катуу басса, ичине толгон ыштыктын түтүнү таманынан чыгып кетчүдөй камыгып, итиргейди келтирип басып баратты. Дыйканбек басмакананын алдындагы скамейкага көчүк басып, Динанын түшкү тамакка чыгаар маалын күттү. Дина 3-4 жаш аял менен тамашалашып, өзүнүн көнүмүш болуп калгандай көп кумсаңдабай жайдары чыкты. Аялынын сер көңүлдүгүн көргөн Дыйканбек, деле Дина минтип күлчү эмес эле, Кудай берип бир кубанычтуу окуя болгонго деп, өзүнөн өзү жылмайып, ал кубанычты анан үйгө барганда сурайынчы деп ойлоду. Калың карабактардын далдасынан Дыйканбектин күтүп отурганын жаңы көргөн Дина жүзүнө бирөө муздак суу сээп жүргендей мостоюп, "Мен тиги кыздар менен тамак ичейин деп баратса", деп кошо чыккан аялдардан бөлүндү. Экөө кафеге жеткенче бири-бирине сөз катышпады. Чындыгында сүйлөшөргө сөз да табылбады. Дыйканбек кече эмне үчүн үйгө келген жоксуң деп сурагысы келди. Бирок биринчиден сага мишайт этпейин деп, экинчиден иштен чыгып жолдун оңуна карай папамдардыкына кетип калдым деп айтарын билип, же болбосо "Мен эмне сага окшоп бирөөлөр менен бузулуп жүрүптүрмүнбү" деп ары этип беттен алса, нервтин асыя талага кетерин ойлоп, бул суроону сураган жок. Экөө үстү көгүш жалтырак жайдагы столго бет маңдайлаша урушкан кишилердей чурчоюп отурушту. Тамактан кийин да сөз чыгар бекен деп Дыйканбек аялын ээрчитип, эки кыркасы көк тиреген эмендүү аллея менен басты. Сөз чыкпады. Экөө эки жакка таптакыр бири-бирин тааныбаган кишилерче басып кеткилери келет, бирок басып кете алышпады. Дыйканбек тажады окшойт. "Жүрөмү, сени басмаканага чейин жеткирип коеюн", деп ындыны өчө бирөө зордуктагансып унчукту да Динаны басмакананын эшигинин алдына чейин узатты. Дина Дыйканбектин ажырап, коргошун жыттанган бөлмөгө кирип, чаан жырата оңдолгон гранканы колуна алганда, эшикте таза абада Дыйканбектин жанында жүргөнгө караганда негедир өзүн жеңил сезди. Дыйканбек эмне кыларын билбей Жашылбак бульварында ары бери басып туруп, Талмудду издеп таап, аябай катуу ичип, өзү жашаган биринчи микрорайондагы чоң панелдүү үйлөрдөн ары ээн сарайларды аралап тентирегиси келди. Бирок анте албады. Бир аздан кийин машинискадан барып ала турган директордун китебинин кол жазмасын кандай болсо да бүгүн түнү окуп, эртең даяр кылбаса,
ишенимден кетип каларын ойлоду. Анан басмаканага кирип бараткан бышарган сары жигиттен: «Дина, сен бүгүн да папамдардыкына бар, мени алагды кылба, түнү менен кол жазма окуйм целую» деп тил кат берди. Дина тил катты окуп жымыйды. Анткени кантсыда Тюлен философ иштен чыгаарда сөзсүз тосуп келет деп ишенген. Үйгө кеч барам, анда Дыйканбекке кандай шылтоо айтам деп эртеден бери оюн оңго таратып жаткан. Күйөөсүнүн бул тил каты сары орнунун дабасы өңдөндү. Дыйканбек тил катты бергенден кийин бир милдеттен кутулгансып, колу жолун бошотконсуп, эми кайда барсам деп кеңиреп туруп базар жакка басты. Шаардын чыгыш жагындагы кам базарда кайнатасынын орун басары болуп, мурду бычактай кырдач, каштары кырголдун куйругундай ийрейип, узунунан суналып дүпүйүп калың, биринсерин ак кирип калган, тытышкан тармал кара күрөң чачын аркасына жапырган 30 менен 40тын ортосундагы жигит иштечү. Ал эт саткан касапчыларды кыдырып келатып, жаңы эле базарга кирген Дыйканбек менен сүзүшүп кала жаздады. Дыйканбек: «Ой кантет?» деп күлүп салам берди. Орун басар жигит айыптуу кишидей уялып: «Кечирип кой, базар деген базарда, кыжыгыждан байкабай калыптырмын» деп ууртунан жылмайды. «Сен аксакал жибердиби?» деди. Дыйканбек кирпиктерин анкор ирмегилеп: «Колуң бошой калса, базар жака бир баш багып кой деди эле» деп шыпырылтты. Баш баккан дебне, иштин бар жайында. Андан көрө базаркомдун бакыйган күйөө баласы болуп туруп, такыр көлчү маселең, жүрү» деп Дыйканбекти базардын четиндеги 2 кабат үйдүн подвалына алып кирди. Подвалдын ичине Волганын агыш темир гараждарынан окшогон чоң муздаткычтар орнотулуптур. Бул жерге базарга сатылчу эттер сакталат го деп Дыйканбек подвалдын бурчундагы атайын коюлган 4 кишилик столдун жанына отурду. Орун басар жигит ооба ошондой дегенсип башын ийкеп, столдун катарындагы Саратов деген кичинекей муздаткычтын оозун ачып, армян коньягын, жаңы бышырылган тайдын этин, чөп-чар кошулуп жыты уркураган тайдын чучугун алып чыгып, тарелканын бетине кыя кести. Дыйканбек ичинен мына жыргалуучулардык экен деп, бир гана ушундай жерде Дина жок деп ойлоп, тигилет чучукту кескиче өзү ыпылдап шыпылдап коньяктын оозун ачып, столдун үстүндөгү кичинекей стакандарга бөлө куюп жиберди. Экөө бирден коньяк көтөрүшкөндөн кийин Дыйканбек орун басарга кечинде өтө жооптуу иш бар экендигин айтып ичпеди. Бирок Дыйканбек: «Менин ишим го анык баш менен эзиле турган иш. А сеники болсо андай кыл, мындай кыл менен бүтчү жумуш. Дагы бирди көтөрбөйсүңбү?» дегенде орун басар нанга беттеп сугунган чучугун булчуңдата чайнап, сүйлөөгө мурчасы келбей, майланышкан алаканын жайып, жок дегенсип жаңсады. Дыйканбекти подвалдын экинчи бөлмөсүнө ээрчитип келип, тактайлары лактагандай жыпчылма, таптаза сүрүлгөн, тыпыйган аппак яшиктерге салынган капкара, көгүлтүр түстөгү мөлтүрөгөн жүзүмдөрдү, козгоп койсо шыңгырай бадырайган жаңгактарды, бычактын учу тисе чарт жарылчудай чытыраган кыпкызыл анарларды көрсөтүп: «Бүгүн буларды ичкери жака өз колум менен жөнөтпөсөм, аксакал капа болот» деди. «Ой, бул өзүнчө эле бир вагон болот го» деди Дыйканбек чочугансып. Орун басар болсо камырбай, айыл чарба кызматкерлеринин, медиктердин күнү сыяктуу ар бир даталардын, ар бир майрамдардын алдында ичкеридеги айрым керектүү кишилерге ушундай белектерди үзбөй жиберип турабыз. Биздин аксакал оңой элтон киши эмес» деди орун басар, жайсаңдын майтарылбастыгына толук ишенип. Дыйканбек белектер жыйылган бөлмөдөн чыккандан кийин: «Кел тууган, коньягыңдан дагы бирди кой. Кудайдан корксоң мени жалгызсыратпай кошо ичерсиң» деп кара кесек эт менен кыя кесилген чучукту кабаттап стаканды алды. Орун басар жигит баш чайкап: «Тиги белектерди жөнөтөрдө сенин кайнатаң менен сыпа кишинин, катчы кишинин аялы өзү келип бирден текшерет. Кой, бүгүнчө өзүң эле ич» деп караманчага шайды. Дыйканбек коньякты кагып жиберип, эт чучукту сугунуп, оозун кагаз салфетка менен аарчып базардан чыгып баратты. Бала кезде азот айдан жыгылып, моюн сөөгү сынып, сол жагына кыйшык бүткөн жайсаңдын түз моюндардан кыйын экенин түшүндү. Кайнатасынын колунда сыйкырдуу көсө бар экендигине, аны менен оңдойм дегенин оңдоп, колдойм дегенин колдоп, жоготом дегенин жоготуп, көсөөлөп коеруна машырланды. Баптап бышырылган жаш тайдын эти менен чучугу, 5 жылдыздуу армян коньягы шилбидей каткан Дыйканбектин денесин жумшартып алуулонтуп, өзүн алдуу күчтүү сездирди. Ал басмага шамдагай кирип, машинисткадан кол жазманы алып, бозонтук кагаз папкеге салып, бүчүлүгүн илмек байлады. Кирпиктери ич өткөн музонукуна окшоп, чылпактангансыган машинистка Дыйканбектин ар бир кыймылын кубалай карап, күлүмсүрөөгө ыкталанды. Бирок Дыйканбек келин менен коштошпой, ал түгүл рахматты айтпай чыгып кетти. Келиндин шаабайы кайттанып, жылтырак тишин жаап турган калбыгы ерден айрөктөнгөндөй түйрүп: «Байкуш, телевиденияда иштеп жүрүп, 100 грамм арагын көтөрө албай кыркыйып милицияга түшүп калганда, милициядан келген кагазды каттар бөлүмүндө иштеген менин подругам тытып жаны калды эле. Байкуш,
ошондо менин подругама келип милициядан келген кагазды башка кишилерге көрсөтпөй айырып койсоң деп ыйлаганычы, эми Кудай теңирин тааныбай калган тура, деп маңдайындагы кол жазманын каталарын машинкага басып, оңдоп отурган кара көз, боз чейкел, бетинин оттору кызгылтым жаш келинге эбиреп жиберди. Ал келин машинистканын учкаяк сөзүнө кошулар же кошулбасын билбеди. Анысын ким билет? Тиги катчы кишинин бажасы болотмуш. Ошондуктан биздин директор кантип жагынарын билбей жалпактап жатат дешет го. Кантса да ыпылдап шыпылдап, бир тешиктен кирип, бир тешиктен чыкчу таш тешер неме көрүнөт. Машинистка келин баят таң калгандай ачылган оозун жапты. Ошондойду. Андай колдон суурулган неме болбосо, ошончо чоң кызматта иштеген киши менен бажа болмок беле? Ушуну менен эки келиндин Дыйканбек жөнүндөгү сөздөрү бүттү. Келиндер сүйлөшкөн менен эмне сүйлөшкөндөрүнө маани беришкен жок. Бирок тигил кой көз келин кенже редактор болуп иштеп жүргөнүнө ыраазы болчу эмес. Эптеп элдин көзүнө көрүнгөн кызматта иштесем деп ойлочу. Минтип ойлонгон менен кандай иш колунан келерине көзү жетчү эмес. Эмнегедир кай жагынан болсо дагы оозго алынып, түзөңдү саздын дөбөчү жерине чыгып калган жалгыз түп камыштай шоолдоп тургусу келчү. Ошондуктан о бир саандан соң ката соңдолгон барагын машинкадан алып жатып кеп улады. Жакшыга сөз жаманга чөбүлешет дешет. Экөөбүздүн жамандаганыбызга караганда чын эле мыкты жигиттер. Музоо кирпик кара келин кызгыл жүз тиги кенже редактордун сөзүнөн кийин оң богур десе, кантсе да Дыйканбекке көңүлү серпилип турат, деп ичинен ойлоду. Анан ойлогонун жакшы эле балп эттирип айтып салайын деп келип токтоду. Дыйканбек машинистка келиндин айрыктап калганын чыгып баратканда эле сезген. Жолдо баратып, чылпактанган гана көзүңдү жанагы таңдайга салып жутуп коюучу кызгылт каптал боз өрүктөй келинге мени ушактап жек көрсөтүп койдуго. Кудай кыябыңды бир келтирер, деп кыжынып троллейбуска түштү.